I wanna see the light. See the light. Assalamu alaikum, урматтуу биздин Алам Кабар YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү жана катталуучулары, жалпы эле кадырман кыргызстандыктар, кутмандуу кушубак күнүңүздөр менен дейбиз. Бүгүн сиздерге биз 2023-жылдын 26 март күнү мына ушул Ордолбош шаарынан чоң салам айтабыз. Бул чыгарылышта сиздерге биз мына ушул европейский тараптагы унааларды тааныштырып билип беребиз. Андыктан колдоо иретинде баарыңыздар бир лайк менен кирип келип, мына ушул чыгарылышыбызды мүмкүн болушунча бүт досторуңуздар менен бөлүшүп коюңуздар. Сиздерге европейский тараптагы унаалардын бааларын колубуздан келишинче билип берели. Анда эмесе биз бисмилла деп ишибизди баштайбыз. Мынакей. Бул жерден сиздерге мына ушул Спарктан баштасак. Бул Спарктын маалымат кагазына келсек, чыгарылган жылы 2016-жылкы, объемы 1, байланыш номерин пауза кылып туруп көрөсүздөр. Баасы болсо канча баасы таксыр? 7600. Бул канча жүрүп койду ошондо? Пробег көрсөтөбү? 73753. Болду. Кызыккан жандар номерин көрсөттүк. Өзүңүздөр чалып туруп сүйлөшүп алсаңыздар болот. Бул жака жылсак сиздерге мына ушул Honda Jazz унаасын мен сиздерге тааныштырайын. Honda Jazz'дын баасы канча болуп кетти экен эми? Jazz. Ака, мунун баасы канча баасы? Баасы 800 миң, 2008-жылкы 13 0550 менен 32 88 32 деген номер. 800 миң сом. Мынакей. Чалабыз, бааны кызытабыз. Honda Jazz. Бул жака жылсак сиздерге бул жерден бир кара түстөгү Малибуну көрсөтөйүн. Же мунаны көрсөтөйүн. Кайсынысы жакшы? Баардыгы эле жакшы көрөт. Ушул ак түстөгү Малибуну мен сиздерге тааныштырайын. Бул ак түстөгү Малибунун маалымат кагазына келсек, чыгарылган жылы 2018-жылкы. Бул жерден турба дейт. Пауза кылып туруп номерди көрөбүз. Баасын азыр билебиз. Ака, баасы канча экен? 14? 14 миң. 14 миң. Кызыккандарга бир салонду көрсөтпөйлү, а? Канча жүрүп койду, ака? Пробеги? 25. 25 миң, а? Болду. Монитор бар экен. Кайсыны? Алам Кабар деген YouTube'га. Неге? Кызыккан жандар сүйлөшүп көрөбүз. Бул жерден сиздерге мына ушул Aventa унаасында көрсөтөйүнчү. Aventa унаасы чыгарылган жылы 2016-жылкы. Бул жерден байланыш номерин айтып койсок, 0550 менен 950 295 деген номер. Неге? Отличный состояние дейт. Bunun bağısı. Bunun bağısı kaç ekan bilbeysiz mi? Olturgучтары кожадан. Монитор бар экен ичинде. Көрсөңүздөр болот. Мынакей, жакшылап көрүп алыңыздар. Кайсыдан бұрып? Алам Кабар деген. Сиздерден ми? Кайсыл? Jazz ба? Малибу. Ne oldu? Болду. Bunun баасыны чалып туруп билип алсаңыздар болот, туугандар. Суроолор боюнча мына ушу Малибуну тартабыз. Малибу.
Маалымат кагазына келсек, чыгарылган жылы бул жерден 2019 жылкы, объему 1.5 дейт, турбо дейт. Коробка автомат. Анандагы телефон номерин көрүп алыңыздар. Токтоп туруп 2 номер турат. Баасы канча болуп калат? Жакында. Yakınına 15'er. 15,5 ha? Бул канча жүгүрүп койду пробег? 62.000 kilometre. Болду. 38.785 дейт. Коробка автомат, монитор бар экен. Бул жерде. Аха, болду. Эгерде биздин ушул Бишкек тараптан көрүп жаткан катталуучулар болсо, көрүүчүлөр болсо, жакында буюрса Бишкекке дагы барат экен. Кызыккан жандар ээси менен байланышып көрсөңүздөр болот. Бол, таксыр базарыңызды берсин. Туугандар, кезектеги мына ушул Kia Uno'сун мен сиздерге тааныштырайын. Сырткы көрүнүшүн бир сыйра көрсөтөйүн. Kia не деген болуп калат эле? İçine gelsek, коробка автомат. Неге? Пробеги 62.939. Пробег 62 көрсөттү ага? Prebeg 62.000. 62 ha? 62.000. Чыгарылган жылына келсек, 2018 жылкы, объему 1, байланыш номери 0550 менен 55 22 23 деген номерге чалып көрөсүздөр. Кызыккан жандар. Болду, базарыңызды берсин. Эми болсо мен сиздерге туугандар мына ушул кетиштилерди дагы аралаштырайын. Бул кетиштин чыгарылган жылы 2008 жылкы экен. Бул жерден байланыш номерин айтып коеюн. 58 менен 70 60 60 деген номер. Корейс дейт 1.4. Bunun bağısı kaç eкен? 530 aka. 530. Кетис 2 болуп калабы? Флик bu. Корейский. Болду. Мына иш жагына келсек, салонго. Салон жак. Электропакет. Азыр таксымдан окшотуп коелу, тартып коелу. Кызыккан жандар, ээси менен байланышып көрсөңүздөр болот. Биз алдыга карай жылайлы. Мынакей туугандар, эми болсо сиздерге мына ушундай Opel Astra унааларындагы колумдан келишинче билип берейин. Себеп дегенде мына ушул унааны сураган биздин катталуучулар дагы бар. Opel Astra Universal чыгарылган жылы 2003 жылкы. Простой мотор дейт. Байланыш номери 0551 менен 93 10 30 деген номер 2003 жылкы. Opel Astra дөңгөлөктөрү кышкы абалда. Бул жерден ички салонуна келсек. Ичи мына ушундай. Арт жагы. Мунун баасы. Bas 400 сизденби? 410 миң. Жакшы. Болду. 410 миң сом экен. Эгерде кызыккан жандар болсо, чалып туруп байланышып көрсөңүздөр болот. Болду, базарыңызды берсин. Сиздин жазыңыз канча болуп кетти, таксыр? 590. 590. Чыгарылган жылы 2004 жылкы 1.4. Байланыш номери 0558 болуп калабы? 12 18 20 деген номер. Коробка механика. Салонго келсек. Ушундай. Болду, базарыңызды берсин. Бир сыра эми бул жака навесасындагы унааларга дагы өтсөк. Corolla. Bunun baası kança olup kettik enem. Бул Corolla'nın чыгарылган жылы 2006 жылкы экен. Отличный состояние дейт. Байланыш номери 0558 менен 86 00
Bağız kança ekan akalar bunun? 650. 650 munda biraz. Байланыш номері 58 менен 86 00 18 деген номер. Қанша жүріп қойды ака? 203. Коробка механика. 203.487. Мінеке. Қызыққан жандар иесімен байланыс көрсеңіздер болады. Ашында. Біз алдыға қарай жылайлы. Сіздерге мына ол Авентаның басын білелікші. Авента үстінде люк бар екен, коробка автомат. Шығарылған жылы 2011 жылқы, отличный состояние, Корея, 52 менен 30-50-99 деген номерге çalастар. Бағасы қанша болып кеттік екен? Арт жағында салон көрелі. Ассаламу алейкум. Мына шындай поликтер, экополик. Бағасы қанша қолға тиер бағасы? Тиер бағасы 10.500, а? Қанша жүріп қойды, ака? 130 000. 130 000. Болды есеп. Базарыңыз өрсін. 130 000 сон. 130 000 сомдайым да. 130 000 пробег. Ашында базардың берсіндейіз дағын, ем олса, машу лачеттіні көрсті Джентра болып бақпен. Джентра. Бұл жерден шығарылған жылы 2015 жылға 1.5. Байланыш номерін көріштір. Қанша сұралып тұр ака, білбейсіз бе? Жақсы. Машында. 700? 700 деп атып тұр. Biz aldыға жылсақ, мынау жерден сіздерге жазды көрсетейін. Бағасы бар ұналарды таныштырайын мен сіздерге. Туғандар, бағасы жоқ екен. Бағасы жоқ болса дағы ептеп қолыңыздан келісін тартып қойылы. Шығарылған жылы 2008 жыл екен. Ел сұқты ода тыншын албайлы қойылы. Пауза қылып тоқтатып көріп алсаңыздар болады. Çalастар, бағаны қыластар. Емі олсы тұғындар, мұна шол сіздерге васиеттіні да көрістейін. Ласетті. Шығарылған жылы 2003 жылғы 1.6 объем, байланыш номері 0553 менен 69-18-92 деген номер. Пауза қылып, екінші номерді көріп алсаңыздар болады. Коробка механика. Шындай сары түсті. Есі құты атып тұр, тыншын албайлы. Тыншын албайбыз. Бұл жаққа жылауыз. Емес сіздерге Алам қабар деген. Қанша сұрауда сәке бұны? Жаз. Қаншаға бұл бұның бағасы? 650. Коробка механика. Мұна ке. Артсағын көріңіз. Малымат қағазына кетсек 2005 жылғы 1.4 объем, байланыш номері 0755 менен 82-00-53 деген номерге çalастар. Қызыққан жандар болса, бағасыны келішіп олсаңыздар болды. Базарыңыздар берсін. Біз алдыға қарай жылайлы. Сіздерге бұл жерден. Болуш қанша бересің? Бұл жерде дағы бір, мұшындай. Қандай ұны болып қалады ең бұл?
Ээси жок экен, баасы дагы жазылбаптыр. Сиздерге бул жерден эми көрсөтөмүн. Баасы бар, ээси бар нуаларды тартып береличи. Көрүнүп коелу. Ке бас? Алам кабар деген. Мына жерде мына ушул колосту көрсөтөйүнчү, колосту таппай аттым эле. Болду. Мына колосту көрөлүчү. Колос. Коробка механика 2003 жылкы 1.4 объем 57 менен 76, 72, 73 деген номер. Пауза кыласыздар, көрөсүздөр. Ака, мунун баасы канча? 350, а? Коробка механика жогоруда айтканда электропакеттер менен. Мына арт жагында көрүп алыңыздар. Баасын уктуңуздар, өзүңүздөр келишип сүйлөшүп алсаңыздар болот. Болду, биз алдыга карай жылайлы. Канча бу кетс, ага? Булбу? 400 миң кәмі бар. 400 миң кәмі бар. Chevrolet не деген болуп калат эле бул? Avio? Avio. Бул жерден 2007 жылкы 1.2 болот, Avio ма? 1.2. Байланыш номери 0551 менен 24 17 73. Баасын жакыныраак айтыңчы, канча сурайсам? Жакыны. Кем var ha buyursa. Mage salon жагына келебиz. Salon жагына келсек, ээси менен байланышып дагы сүйлөшүп алсаңыздар болот. Болду ака, базарыңыз өрсүн. Болду. Биз алдыга карай жылайлы дагы. Avento ака? Канча баасы? 650. 2007 жыл чыгарылган экен, туугандар. 2007 жылы чыгарылган. 1.6 объем. Байланыш номерин көрүп алыңыздар, 77 менен 15 61 06 деген номер. Экинчи номерден пауза кылып көрсөңүздөр болот. Бу канча жүгүрүп койду эми пробеги? Таксыр? Көрүнүп турабы? Болду. 268.841 дейт. Мына салон жагы. Машина каякта жүрөт ака азыр? Өзгөндө. Болду. Базарыңызды берсин. Алам кабар деген. YouTube'дан. Болду. Мына жерде мына ушул Зафираны да көрсөтөйүн мен сиздерге. Opel Zafira. Себеп дегенде бул унааны сураган биздин катталуучулар бар. Ээси жок болсо дагы баасыны негиз баасы жазылбаптыр. 99 жылкы 1.8 объем автомат коробка экен. Байланыш номери 0755 менен 42 90 50 деген номер. Автомат коробка дейт го. Мен мындайды биринчи жолу көрүшүм ака. Зафиранын автоматы бар экен. Жакшылап көрсөтөйүн. Көрүнбөй калат экен да. Мага. Сиздерде макабы? 470 деп атат. 470? Болду. Туугандар, 470 миң деп атыптыр. Баасын уктуңуздар. Мына ушундай. Мына ушинтип бул чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Буюрса, колдон келишинче сиздерге кызмат кылдык деп ойлойбуз. Андыктан баарыңызга колдоо иретинде мына ушул чыгарылышыбызга бир лайктан басып коюңуздар, туугандар.